Дагы бир ой келет мага, жигиттерге. Жашы 30ка чамалап калып, үйлөнө турган убакыт келип калып, ата-энеси үйлөн балам деп атып, анан айланасында бардыгы эле үйлөнүп атат. Бирок ошол убакта жигит өзүнүн сүйгөнүн жолуктура элек, дагы деле жүрөгүн жаккан адам жолуктура элек болот да. Бирок үйлөнүшкө туура келип калып, анан бир жакшы тааныш кыздын эле мындай чала була сүйлөшкөн жакшы кыз деп эле үйлөнүп алгандарды көргөм. Ушу окут кылып кет, ушу менен жашай берейинчи койчу депчи. Бирок сүйбөйт да. Ошентип үйлөнгөндөр араңыздарда барбы? Анан жашооңор кандай болуп атат? Жакшы көрүп кеттиңерби? Ошол кызды бири-бириңерди сүйбөй үйлөнүп эле сүйүп кеттиңерби балким? Же өкүнөсүңөрбү? Сүйгөн жокмун, сүйө алган жокмун. Мен бир аз күтүп турсам болмок экен, жүрөгүм жактырган адамды таап анан үйлөнсөм болмок экен деген өкүнүч болобу? Мага кызык ушул нерсе. Кимде ушундай ситуация болгон болсо, оюңузду комментарийге бөлүшүп кетиңиз.